Асема ырчы денеме татуировка тарттыргым келип жатат. Бирок ырчы Асема өздүк баракчасына төмөнкү билдирүүнү жазып, жазылуучуларына суроо калтырды. Анда денеге татуировка тарттыргым келет. 10 жылдан берки кыял. Түгөйүмдүн каршылыгы болбосо араң турам. Бирок айтыңыздарчы, илгерки адамдардын колунда, бетинде чектирилген татууларды эмне дейбиз? Демек болот эле да, дейт ырчы Асема. Булак аргумент чекиткеди. Кенже Дүйшөева. Деги мени унута албай койдуң. Өз турмушуң менен жаша. Ырчы Кенже Дүйшөеванын өздүк баракчасына жазган билдирүүсү өзгөртүлбөй берилди. Жазгандарыңды өзүң ошол жерде мойнуңа алдың. Ошол нерсе баарына чекит койду. Жан дили менен сени чыгармачылыгыңды колдогон жолдошуңду түшүнө албаганына абдан өкүндүм. Москвага кетериңде үй бүлөңдү сактап калсаң гана сени менен катташам дедим. Болбосо жок. Мен бул сөзүмө турдум. Анткени сенин ырыңдан да мага сенин бактылуу үй бүлөң менен болуңду маңыздуу, терең баалуу деп эсептер элем. Эртеси Москвага учуп кеттиңер. Ушул постту жазарда караңгыда шам жагып алып, ийне издегендей мага жасаган жакшылыктарыңды, ыраазычылыктарыңды, рахматтарыңды издедим. Таба албадым. Көрсө сенин чыгармачылыктагы бешигиңди терметүү менен убара таткан экенмин. Баса, душманчылыкты менден эмес тегерегиңден изде. Анткени Россияда болсо ырым жөнөтөсүң, самолеттон түшө электе салонду даярдайсың, студияларга чогуу барасың, клиптерин даярдайсың. Муну көп туруп атасың дегендер азыр сенин жаныңда. Бир учурда мага күйгөн адамдардай болуп ал киши менен катташпаңыз. Сизди пайдаланды, жакшылыгыңызды билбеди, баалабады деп биринчилерден болуп, бириңден бириң өтүп айттыңар эле, бүгүн ал кишинин жанындасыңар. Бул өнөргө да калың бет керек. Экөөбүздүн жолубуз сенин калпыс кадамдарыңдан эки айрылышка кетти. Бир нече жыл өттү. Деги эле мени унута албай койдуң. Өз турмушуң менен жаша. Күнөөлүүлөрдү сырттан издей бербей, өзүңдүн баскан турганыңа, иштериңе, жооруктарыңа бир көз салып, каттачылыктарыңды бир сыдыргыдан өткөрүп, моюнга алып, андан ары жашаганыңа, бирөөлөрдү айыптай бербегенге үйрөн. Бул менин бир эжелик кеңешим. Булак аргумент чекиткеди.